Ошо каналдын 3 километрин мага көрсөттү да. Ошо каналды билесиңби ким курган дейт? Ким? Абдыгапар Салибаев курган. Эми ойлогула. Абдыгапар Салибаев эмеде Сузакта райком болуп турганда Сузакты гана багыш керек эле да. Бирок ошол киши тетиги темпероваттын түбүнөн труба менен сууну алып келип Сузактын аркы белине, Сузактын бир 500 гектар жерин суугарам деп, бирок аны өйдө түртүп, топурак менен ашырып, анан биздин ошол сасыктын алдыгынан каналды алып кетип барып Сейдулундан чыгарып коюптур. Ошондо Абдыгапар Салибаевдин каналы туруктуу иштеп кетсе, 2000 гектар жер суу ичип, адырлардын баары жасыл болуп, элдин жашоосу башкача болмок экен. А биз дайыма эле ойлоп элек го, бул Абдыгапар Салибаев өзү акмандык Сузакка эле иш кылат, Сузакка эле иш кылат деп. Байкуш киши суу каналын алып чыгып туруп мындайынан айландырып, анын эмгегин деле баалабаппыз. Анан Tagayaka ушуларды кулагыма куя берип, азыр мен бир гана иш кылсам болду деп элек. Ошо суу каналды Кудай кааласа жаз чыкса иштетебиз. Ошол айрылып кеткен сел алган 3 жерин бүтөбүз. Tagayaka өзү айтат да 3 миллион болсо эле бүтүп калат. 3 миллион эмес, 10 миллион алып келебиз. Себеби каналды да эки жагын ремонт кылышыбыз керек. Ошондо эгер ушул аракет иш бүтүп кетсе, ойлогула ошол сасыктын адыры Сейдулунга чейинки турган аймактар жашарат. Участкалар аласыңар ошол жактан. Бак кыласыңар, эл жашоосу оңолот. Мына негизги нерсе ошол экен. Мына ушундай кылган кишини да билбейбиз. Мына дагы жакшы ушул киши бир кездерде Салибаевдин өзүн алып келип алып ошол жерге көрсөттүм деп айтат. Анан мен ойлойм ушинтип элдин эртеңин ойлогон, элдин келечегин көрө билген кишилердин ысымдары, эмгектери элдин арасында сөзсүз бакталыш керек, бакталбай калбайт. Анан мына кийинки ишти биз ошол жакка бурабыз, күчтүү аракетти. Көрөсүңөр эндиги жылы күздө суу аркырап аткан болот. Кудайым насип кылса. Кылабыз амнисия аракет. Мындан соң иштеп жасайт. 30 жыл мурда суу алып келип, 40 жыл мурда алып келип койгон суунун арыгын агылдырбайбыз. 30 жылдан бери Акманда канча өкмөт котордуңар? Бирөө бар ошол каналды карадыбы? Эч ким карабайт. А каналдан суу келип турат. Каналдын баш жагына келет экен суу азыр деле. А эртеги айрылып кеткен жагын тосуп коюптур. Ким ойлош керек? Şu ел өкмөтү ушул райондун эмелери жетекчилери ушуну ойлобойт беле. Жаткан нерсе жата бер экен. Муну сөзсүз Tagay деген киши алдап салдап мага бир чайнек чай коюп, мээме куюп, апарып көзүмө көрсөтүп, эми совестиң чыдаса кете бер деди. Бул сөзүм dedi. Совесть жаман да, совесть уят аркандап койду мени жалдап. Анан Кудай буйруса, мына мектептен кийинки иштин бири ошол болот. Ошон үчүн дайыма бул мисалды эмне үчүн айтып атам? Моминти эмгек кылган адамдардын ысымдары жакталсын. Менин жакыным эмес толка. Же дагы бирөөнүн өкмөттүн адамы эмес, калыс адамдар бар. Канча тонналаган жакшылыктар жасап койгон. Эми туугандар барып кысылыны ачалы деп жонду. Кудайдын бүгүнкү күнү бизге береке берсин. Жакшы жүрүңүздөр. Ustalardı ihtiyaçlarla soranam. Daha ustalar gel göğlüyorlar ne de işte ortamlar. Anday adamlar oldu göğmede gözünü oyuyoruz güldürdüler. Şambek'tin sunuşu men koldup keteyin ortamda şu Abdügapar akemden men daha işleşken bilgeli rayon bölümlükte. Şu sizin özünüzün ayıldan, Akman'dan çıkan mıhtı yetekçi olup çıktı. Çoğun rayondu başkardı. Şu Suzak'ta жүрүп dağı şu baza vurgan jaka өзүнүн кызыкчылыгын кылбастан райондун база кургандан кызыкчылыгына ошол жака канал улантып жетип башканга чейин уруксат берген. Үчүнчүсү биз экөө сүйлөшкөн. Ошол жерге эки совхоздун тоо зонасындагыларды көчүрө турган болсок, тоо зонасында природный парк болот деген маселелерди көтөрүшкөн. Ошон үчүн Абдыгапар акенин милдети чоң, кызматы чоң, министр болуп иштеди, башка кызматтардыштарды иштеди. Ошон үчүн ушу кишинин атын ушул мектепке коюп алгансаңар эң жакшы болот, элдин батасы деп арбагы ыраазы болот.
yokuz, oylonlar dep atabız. Oylonуп мектеп бүткүчөктүр, анда Кудай кааласа жакшы иштер уланат. Саламатсыздар туугандар. Мен şu Taşbulak айылынан аксакалдардын атынан келдим. Бизге ушундай чогулуш жасап, Нышанбек коч коруп келетат, анан чоро келетат дегенде эл таң калгандай басып калды да. Анан биз ошондо айттык, коч коруп келетканда бир оомат келетат бизге дедик. Өзү оомат түшчү болуп берет экен. Ошону убагында кармап калсаң, дагы жакшы келет экен. Анан бизге 3 проект келип калды. Мектеп, СПАП, спортивный дозор. 50 аз. 3төн бири да жаңакмандын 3төн бири. Анан кандай көтөрүп кетебиз дешти. Кантип ушуларды кабыл алабыз дешти. Biz ошондо айттык, ооматтын биринчиси келет. Биздин Ташбулакка бирөө-бир кол сунуп, же өкмөт, же башка жардам берген эмес. Биз о азырдын ичиндеги бир унутта калган айыл болчу. Ушуну эл туура түшүнүп, аз эл бирок саз эл экен. Бардыгын көтөрүшүп, ушул проектилердин бардыгын жасатып алдык. Анан кийин дагы бир оомат келет. Муну да кармап калалы деп, жолубуз айылдын ичи асфальт болуп калды. Мына көргөндөр бар. Анан кийин Нышанбекке чоң рахмат. Жана өзү айткандай бир күн отуруп айттым, бул депутатка берген наказанияга. Биздин айылда 18 жыл болду агын суу акпайт. Бирок канал бар. Şu bizge gire bергенде 100 метр жерге түшүп кеткен. Чоңуп кеткен. Эч кимдин колунан келбей атат, суга бир жардам берип коюш. Бул наказ эмес. Багы бул туугандык эле деп. Бул турадорду тагайга көрсөтүп келиңиз. Барып көрсөтүп бардыгы. Анан кийин мен финанс эмес менен канча кетет тагайга кетет. Мен 3 миллион акча мен күтө керек. Мен өзүмүздүн да персонал чыккан да. Булар ушундай жардам беребиз деп атат. Айылдан өткөзүп, мурунку 3 сапка курулмадан бири курулуп, биз ошо сапканың нанын жедик. Мына кийинкиси курулмак эле. Эми айтайын дегеним, чоң рахмат. Дагы алыста турса алыста жашаса дагы айылдын жүрөгү соғып турат экен деген, ошо жүрөкчү Нышанбекте бар экен. Ташбулак айылын Кудай буйруса шааргылам деген сөзү бар. Анан кийин кылат экен деп коюп, жалгыз адамды коюп койсоң болбойт экен, şu arkasынан жүгүрүп жүрөбүз. Эми биздин милдет ошол экен. Ушуну ишин ашырып берди. Эми ошол каналды алып чыккан Салыбаев Абдыгапар экени бир аз убакытта болсо мен машинада алып жүрдүм ушу кишини. Биринчи секретарь болуп иштеп турган турда. Ошондо ушул жерди келип машинанын чаң болдуганына карабастан көрүп кеткен. Ошол иште уланып келет. Эми ошол кишинин Өскөл деген баласы бар экен. Ушу баланы мага жолуктуруп Нышанбек. Атаңдан калган ишти улантасың деп туруп, экөөбүздү кошоктоп дайлап койду. Мына Кудай насип кылса, баягы 3-чү ооматтар дагы келет атса, аны үчүн аракет кылыш керек экен. Элди бириктириш керек экен, ынтымак болуш керек экен, усталарды багыш керек экен, көчө комитеттер, бийлер, башкалар үйүндө терикчилик кылбай иштеш керек экен. Biz ошондон жетиштик. Рахмат Акмандык туугандар, бүгүнкү жыйын соңуна чыктык. Негизи айрым эмгектерди эч качан унутпайлы, эмгекти эл унутпайт. Болду, биз эми тияка доктуркана ачканы кеттик. Аман болгула, бар болгула, тынч болгула.